Президент Садыр Жапаров бүгүн 27 октябрда Астана шаарында Европа кеңешинин президенти Шарл Мишель менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Кыргызстан менен Европа биримдик өлкөлөрүнүн ортосундагы саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташууну бекемдөөнүн актуалдуу багыттары менен чаралары талкууланды. Ошондой эле тараптар күн тартибинде турган глобалдуу маселелердин кеңири чөйрөсү, анын ичинде аймактык коопсуздук маселеси боюнча пикир алышты. Садыр Жапаров Шарл Мишель мырзага Борбор Азия Европа биримдиги биринчи саммитин өткөрүү демилгеси үчүн ыраазычылык билдирип, ошондой эле анын мындай жолугушууларды жогорку деңгээлдеги туруктуу аянтчага айлантуу сунушун колдоого алды. Ал эки тараптуу кызматташтык менен аймактар аралык байланыштардын динамикасы сапаттык жактан өсүп жатканын белгиледи. Быйыл Кыргызстан менен Европа биримдигинин өнөктөштүгүнө 30 жыл толду. Бул мезгил аралыгында Европа биримдиги Кыргызстандын ишенимдүү өнөктөшүнө айланып, алдыңкы донорлордун бири болуп калды. Ошондой эле эки тараптуу мамилелерди мындан ары дагы чыңдоо зарылдыгын, Европа биримдиги институттарына иш сапардын жана Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосундагы кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык боюнча келишимге кол коюунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Баарлашуунун жүрүшүндө президент Садыр Жапаров соода экономикалык байланыштарды жандандыруунун жана кыргыз товарларын Европа рыногуна экспорттоону жылдыруунун актуалдуулугун эске алуу менен Кыргызстанга преференциялардын жалпы системасы макамын узартуу маселесин козгоду. Өз кезинде Европа кеңешинин президенти Шарл Мишель Европа биримдиги Борбор Азия менен кызматташууну эң маанилүү багыттардын бири катары карай турганын баса белгиледи. Европа биримдиги бул чөлкөм менен, атап айтканда Кыргызстан менен экономикалык байланыштарды чыңдоого багытталган кызматташтыкты жакшыртууга жана жандандырууга даяр. Ал ошондой эле даярдалып жаткан Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосунда кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык келишимине кол коюуну канааттануу менен белгилеп, өз ара кызматташуу үчүн Кыргызстанга конкуренттүү долбоорлорду сунуштоого даяр экендигин айтты. Тараптар кызматташуунун артыкчылыктуу багыттары боюнча Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосундагы өз ара алака катышты мындан ары да тереңдетүүгө даяр экендиктерин билдиришти. Тажикстандын куралдуу кол салуусунан улам жабыркаган Баткен жана Ош облустарында калыбына келтирүү иштерине 1,3 миллиард сом бөлүндү. Бул тууралуу Финансы министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда бул каражат Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 17 сентябрындагы номер 313 Баткен жана Ош облустарынын администрациялык аймактык бирдиктерин калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралары жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында капиталдык салымдар беренесине ылайык бөлүндү. Анын ичинен 1 миллиард сому жашоочулардын турак жайларын калыбына келтирүүгө жана 300 миллион сом жолдорду жана көпүрөлөрдү реконструкциялоого каралган деп айтылат маалыматта. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы институтунун 20 жылдыгына арналган Адам укуктарын коргоодогу Акыйкатчы институтунун ролу аттуу эл аралык илимий практикалык конференцияга катышкан бир катар мамлекеттердин акыйкатчылары менен жолугушту. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Министрлер кабинетинин башчысы жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо маселелеринде Акыйкатчы институтунун ишинин маанилүүлүгүн жана баалуулугун белгиледи. Акыйкатчы институту биз үчүн абдан маанилүү. 20 жылдын ичинде бизде 6 акыйкатчы иш алып барды. Учурда анын көз карандысыздыгын бекемдөө үчүн акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамды Париж принциптерине ылайык келтирүү маселеси каралууда, деди Акылбек Жапаров. Ал укук коргоо институттарынын өкүлдөрүнүн жоопкерчиликтүү ишинде ийгиликтерди каалап, өз өлкөлөрүндө кыргыз жарандарынын укуктарын коргоо маселесине көңүл буруп, көмөк көрсөтүүсүн өтүндү. Жолугушуунун катышуучулары меймандостук үчүн ыраазычылык билдиришти жана институттар ортосундагы кызматташтыкты жана өз ара аракеттенүүнү мындан ары өнүктүрүүгө жана чыңдоого умтула тургандыктарын ырасташты. Жалал Абад жана Талас облустарында 7 миллионунчу жаранга удаалаш төрөлгөн наристелердин ата-энелерине 200 000 сомдук сертификаттар тапшырылды. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүктөрү билдирет. Маалыматка ылайык, сертификаттарды президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсаттар Сыргабаев жана Талас облусундагы өкүлү Бакытбек Нарбековдор тапшырды. Жалал Абадта Кыргызстандын 7 миллионунчу жаранына удаалаш төрөлгөн наристени Сузак районунун Кыр жол айылынын 19 жаштагы тургуну Сардиана Өмүралиева жарыкка алып келген. Удаалаш төрөлгөн жаран анын биринчи наристеси. Ал эми Таласта Кыргызстандын 7 миллионунчу жаранына удаалаш төрөлгөн наристе Кара Буура районунун Чолпонбой айылындагы Кумар Аксокуев жана Нурлуу кыз Бактыбек кызынын үй бүлөсүндө төрөлгөн ымыркай Сейил болгон. Буга чейин жубайлар бир кыз бир уулду болушкан. Белгилей кетсек, Кыргызстандын 7 миллионунчу жараны Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарында 19 октябрь күнү саат 2:10 төрөлгөн уул бала болду.
Бишкек шаарынын Кызыл Аскер конушунда жайгашкан номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда 4 кабаттуу жер төлөөсү менен кошумча имарат курулууда. Бишкек мэриясынан билдиришкендей, жаңы имарат 150 бейтапты кабыл алууга ылайыкталган. Анын жалпы аянты 1402 чарчы метрди түзөт. Кошумча имаратта ЭКГ, УЗИ, дарыгерлердин кабинеттери, техникалык жана чарбалык бөлмөлөр, стерилизациялык бөлмөлөрү, жуунуучу жайлар болот. Мындан тышкары долбоордо аймакты көрктөндүрүү жана жашылдандыруу каралган. Кошумча имарат куруу үчүн НАК строй ЖЧКсы подряддык уюм менен келишим түзүлгөн. Жети-Күз районунун Барскон айылында жаңы Желденбай уулу Жылдызбек атындагы мечит салтанаттуу түрдө ачылып, эл кызматына берилди. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматынан кабарлашты. Боз үй формасында салынган мечиттин ачылышына Талантбек Акылбек уулу баштаган Жети-Күз райондук хатибиятынын жамааты катышты. Райондук баш имам хатип өз куттуктоосунда жалпы элди ынтымакка чакырып, мечит жараткан Алла Тааланын үйү. Мечитти урматтап, сыйлап, жаштарыбызды иманга, адеп, ахлакка чакыруубуз зарыл деп билдирди. Эскерте кетсек, боз үй формасында заманбап үлгүдөгү толук шарты менен курулган мечит Желденбай уулу Жылдызбектин балдарынын демөөрчүлүгү менен бүткөрүлдү. Бишкекте туристтер үчүн босого маалымат борбору ачылат. Ал келген коноктор үчүн маалымат алуучу булак болмокчу. Туризмди өнүктүрүү колдоо фондунун маалыматы боюнча маалымат борборунун ачылыш аземи 1-ноябрда борбордун Пушкин көчөсү номер 75-дарегинде өтөт. Босого туристтик борбору туристтер үчүн Кыргызстанда эмне көрүү керек, кайда баруу керек, биздин өлкөдө эмне кылуу керек сыяктуу маалыматты беришет. Мындан тышкары кантип айланып өтүү жана кайда калуу, кантип каттоодон өтүү, банк картасын алуу, унааны ижарага алуу, сим карта сатып алуу, жада калса өзүңүздүн компанияңызды ачуу боюнча дагы маалымат берилет деп билдирди фонддон. Бул жерде түрдүү туристтик агенттиктердин, андан тышкары мамлекеттик органдардын өкүлдөрү иштейт. Ош облусунун алыскы тоолуу аймагы болгон Алай районунда бул мезгилге чейин эле чет өлкөлүк туристтердин агымы көбөйүп, тейлөөлөр жакшыра баштаган. Соңку жылдары өзгөчө ички туристтердин саны өскөндүктөн табиаттын кооз жерлерине атайын эс алуучу борборлорду уюштуруу колго алынган. Жаратылышка келген конокторду суктандырып турган Алайдын Көлдүк айылында алгачкы жолу муниципалдык эс алуучу борбор ачылды. Комплекстин расмий ачылышына Жогорку Кеңештин депутаты баштаган, район жетекчилери жана жергиликтүү электиктер да катышты. Биз мына быйыл Сарой деген Гүлчайлык бүтүндөгү жана Раян жана башкаларды билсеңиздер керек, ошо туристский базалар бар. Ошол жерде былтыр биз өзүбүздүн эзебизден техника менен жанакы жолун оңдоп, Арис аркылуу азыр свет барды, ошол жерге свет барып атат азыр. Биз алардын анализин алсак, ошол жерде мына былтыр 4000-ге жакын келсе, быйыл 22000 киши келиптир ошол жергечи. Ушул жанакындай туристтик базаларга бара турган жолдорду мамлекеттин карамына алуу деп, азыр бул эми сиздер туура байкадыңыздар. Ушул айыл өкмөттүн балансында жол, ошон үчүн баягы техника жок, шарттар жок. Биз ушул 9 километр жолду ошо Министерство транспорттун балансына өткөзүү боюнча кайрылуулар жасап, Кабминден дагы ушундай тапшырмалар бар. Аны өткөзүп койсок, мынакей дорожниктер ошо жолун жакшыртып, техникасы менен ар дайым ушу жолду көзөмөлдөп турса. Чоң Көлдүк аталышындагы муниципалдык эс алуучу жай Ош облусунун өнүктүрүү фондунан каржыланып, инфра түзүмүн жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Боз үй түбүндөгү 5 заманбап конок үйлөрү курулуп, туристтерди тейлөөгө шарт каралган. Долбоордун жалпы наркы 3,8 миллион сомго бааланган. Туристтик жайда келечекте асма жолдордун курулушу жана көлдө кайыктын жүрүшү пландалууда. Комплексте 70 чукул электиктер жумуш орду менен камсыз болду. Бул жерде боз үйлөр ушу башталышы ушу бүт мындай бош жерге башталган. Жергиликтүү кеңештин депутаттары эл колдоп, ушул мына жумуштар жүрүп 5 айдын ичинде бүттүк. Келечекте мына иштери бүт ушундай болот. Көлгө мына быйыл Кудай буйрса ушул кайыктарды пландап атабыз да. Кайыктарды аракет кылып алып келишке пландап атабыз. Ошондой эле ушул көл келечеги бир шаарлардын мекени болуп калсын деп тилеп атабыз. Бир көлүбүз кичинекей көл. Үстүдө Курт көлдө 3 көл бар. Буга бардык жайдын күндө келип турса, эң главный сервис жакшырса, дагы көбөйөт деп ишенебиз да. Бул күздүн күнкү көрүнүшү, бул жайдын күнкү көрүнүшү. Кудай буйрса мына ушу ат жана башка ушу кайык келечекте мына ушу тросторду ниет кылып атабыз.
Бул сыяктуу эс алуучу жайлар райондун 14 айыл өкмөтүндө курулушу жүрүп жатат. Тоолуу райондун эли мал чарбачылык менен гана алектенгендиктен туризм кошумча кирешенин жалгыз жолу. Мындан улам жаратылышы кооз аймактарга баруу үчүн жол дараткана көйгөйү курч. Жогорку кеңештин депутаты Талайбек Сарыбашев ички жолдорду оңдоого долбоорлор сунушталгандыгын билдирди. Инфраструктураларга мындай жакшы көңүл бурулса, биз Кыргызстан ушу табиятыбыз менен, кооз жаратылышыбыз менен сыймыктанышыбыз керек. Ошо бүт дүйнөнү ушул чакыра турган, ошо туристтерге ыңгайлуу шарттарды түзүшүбүз керек да. Мына жыл сайын райондордун ичиндеги 3 километрден жолдор оңолуп атпайбы? Ушулар бүтүп калса, мына биз да жогорку кеңеште айтып атабыз. Айыл өкмөттөр арасындагы айрыкча ушундай киреше алып келе турган туристтер келе турган жайларды биз мамлекет тарабынан ошолордун инфраструктурасына электр энергияны тартып бергенге мына карагыла, бул жерде электр энергия жетишсиз болуп атат. Ошол эле мезгилде ошол жолдоруна дагы бул келечекте көңүлдөрдү бурушубуз керек. Бул да жогорку кеңеште ушуга окшогон маселелер көтөрүлүп атат. Ар бир депутат өз райондоруна, өз жерлерине дегенде ушундай элдин көйгөйлүү маселелерин айтып атат. Мына бүгүн мен келген максатым да ушу. Кыргызстан 9 жолдун томунда Улуу Жибек жолунун боюнда жайгашкан. Адам суктанарлык кооз жаратылышы, асман тиреген тоолору жана керемет ысык көл туризм тармагынын келечегинин негизи болуп берет. Туристтердин агымына көбөйтүү үчүн инфраструктураны жакшыртуу негизги талаптардан болууда. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Биз азыр Улуттук тарых музейинде турабыз. Бул жерде Түркиянын ишмердүүлүгүнүн 99 жылдыгына арналган иш-чара уюштурулууда. Ал иш-чарада Түркиянын айымдарынын Осман империясынан бери сакталып келген кийимдери көргөзмөсү өтүүдө. Ал көргөзмөнү Кыргызстандагы Түркиянын элчилиги өткөзүүдө. Devlet Tarihi Müzesi'nde sergi açmaktan... Түркия Республикасынын түзүлгөнүнүн 99 жылдыгына карата бүгүн Кыргыз Улуттук тарыхый музейинде көргөзмө ачып жатканыбызга кубанычтабыз. Көргөзмө Селчук жана Осмон дооруна таандык. Бул жерде 15 костюмдан туруп, Анкара институту тарабынан даярдалган иш-чара Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан уюштурулду. Бул көргөзмөдө эки бир тууган элдин жалпы маданияты, ошондой эле кыргыз улутун Түркияга таанытуу көргөзмөсү болуп саналат. Tarafından sergileniyor. Саамалыктын негизги максаты Осмон доорунан бери сакталып, бүгүнкү күндө түрк хына кечтеринде кийилип келген биндал көйнөктөрү көргөзүлүп, ал көйнөктөрдөн жаралыш тарыхы, тигүү методикасы, кийимге түшүрүлгөн оюм чийимдердин философиясы, анын зер буюмдар менен кооздолушу жана башка өзгөчөлүктөрү тууралуу кенен маалымат берилип, жеринен тааныштыруу болуп саналат. Miras. Окшош, көп окшош. Байкасаңар, бүгүнкү көргөзмөнүн аты Мерас жана кыргызча Мурас деген маанини билгизет. Экинчиден, анадолулук түрктөр бул жактан келишкен. Чыңгыз Айтматов белгилегендей, түрк элинин уулдары, урпактары болобуз. Анадолуда да көптөгөн кыргыздар жашайт. Алардын кийген улуттук кийими бар. Ошол кийим тарых болуп калганда, ал чоң кызыгууну жаратат. Анткени биз тарыхыбыз бир улуттун урпактарыбыз. Биздин максатыбыз түрк жана кыргыз жаңы муундарына бир атанын уулу экенибизди эстетүү болуп саналат. Биз Кыргыз тарых музейине келгенде ата бабаларыбыздын издерин көрүп жатабыз. Билсеңер керек, изникте кыргыз баатырларынын күмбөзү бар. Ушундан улам түрктөр бул жерден келгенибиз айтылат. Кыргыздар жашıyor. Белгилей кетсек, биндал көйнөгү түрктөрдүн Орто Азиядан көчкөнүнөн тартып, Селчук жана Осмон империясынан түзүлгөн узун тарыхынын натыйжасында Анадолунун салтына негизделген токуу жана ийүү методдору менен иштелип чыккан улуттук тарыхый кийими болуп саналат. Аталган көргөзмөгө Анкара жетилүү институтунун өкүлдөрү да катышып, алар Кыргыз менен Түркиянын кийим жасоо ыкмалары окшош экендигин байкашкан. Ошол эле учурда алар кийимдерди сактап калуу жана өнүктүрүү багытында алып барып жаткан ишмердүүлүктөрү менен тааныштырып өтүштү. Bugün burada Miras adlı koleksiyonumuzdan parçalar getirdik. Биз бүгүн бул жака атайын тарыхый кийимдерден алып келдик. Селчук Осмон доорундагы кийимдерден таасирленип даярдалган бул жасалгалар дизайн өндүрүүчү адистер тарабынан даярдалган.
Биз бир атадан тараган соң ошол учурдагы кыргыздардын кийим жасоо ыкмасы менен биздики окшош экендигин байкадык. Мисалга ала кетсек, улуттук баш кийимдердин окшоштугу жана башкалар. Биз негизи 50 даана улуттук кийим алып келмекпиз. Бирок бул жакта манекен 15 даана болгондуктан биз 15'in гана алып келүүнү чечтик. Aşamasına getirilmiş kıyafetler. Иш-чара Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги менен Түркиянын Маданияты жана туризм министрлиги менен Түркия туризм таанытуу жана өнүктүрүү агенттигинин колдоосу менен уюштурулду. Karadeniz, miras. Türkçesine Karadeniz, miras. Okşoş yok.